Саламатсызбы. Эфирде Азаттык радиосунун Данисте программасы бул жолку чыгарылышта. Баткенде үйсүз калган жашоочулар курулуш иштери кечиңдеп жатканын айтууда. Ол бир кило цемент түшүп, бир шагал төгөл бирсе кирпич коюла элек ал. Качанкы бул турушта эртең кыш келет. Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 15 жылдын жүзү болду. Вот мне интересно, этот человек... Аны өлтүргөн же өлтүрүүгө буйрутма берген адамдар эгер азыр тирүү болсо, кандай сезимдер менен жашап жатканы мага кызык. Түштүк Кореяда кунжут майын чыгарып иштеген журтташыбыз Саадат Галымбетова тууралуу айтып беребиз. Бул жерде эми баардык нерсе бар. Аябай комфортно жашаганчы, бүт нерсе ыңгай кылган эл үчүн. Анан болгону мага эң эле айырмасы бул бизде арчанын жыты келет го, тоолоруна баргандачы. Арчанын жыты, абанын тазалыгы, ошол жагынан аябай мен сагынам да ошонучу. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Бизден алыстабай туруңуз. Көрсөтүүнү Баткендеги кабарчыбыз тарткан тасма менен баштайбыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы акыркы кандуу окуяда Баткен аймагында бир катар айылдар коңшу өлкөнүн жарандары тарабынан талкаланып, өрттөлгөн. Үйсүз калган жашоочулар учурда курулуш иштери кечиңдеп жатканын айтууда. Жаңжалда өрттөлгөн 423 үйдү 2 айдын аралыгында толугу менен кайрадан куруу милдети турат. Жеңиш Айдаров тарткан видеону көрүп алалы. 14-17 сентябрь күндөрдөгү чек арадагы куралдуу жаңжалда Баткен районунун айылдарынан үйлөрү тонолуп өрттөлгөндөр дагы деле үйүнө кайта элек. 500дөй адам жергиликтүү бийлик уюштурган атайын борборлордо жашап жатат. Айрым жарандар болсо жакындарынын үйлөрүндө жашап турат. Чек арадагы Карабак айыл өкмөтүнүн депутаты Акылбек Дилшатов күйгөн үйлөрдү калыбына келтирүү иштери себепсиз эле создуктурулуп жатканын айтат. Тажиктерде күйгөн үйлөр уже фундамент коюп, кирпич коюп баштады. Биздикилер толук уже сүрдүрүлүп бүтө элек да. Ол бир кило цемент түшүп, бир шагал төгөл бирсе кирпич коюла элек ал. Качанкы бул турушта эртең кыш келет. Кандай болот? Мурунку ушундай тополоңдо жазда өзү эрте жазда башталган үй кышка чейин зорго бүткөн да. Эң акыры ушу кышка калып кетейин деп күздө бүткөн. Азыр бул турушта мурункудан дагы абал оор, тем более кирпич менен салабыз деп атат, ал убакыт кармайт, куруш керек дегендей. Бул азыр кечигип атат. Неге кечигип атат түшүнүксүз да. Жергиликтүү тургундар буга чейинки калыбына келтирүү иштерин мисал келтирип, курулуш иштери айтылган мөөнөттө бүтпөй калышы ыктымал деп тынчсызданууда. Облустук капиталдык курулуш мекемеси кургучуларга 2 ай мөөнөт берген. Бул аралыкта 104 чарчы метр кыштан курулган үйлөр даяр болушу зарыл. Тазалоо иштери жумуштары жүрүп атат МЧС тарабынан. Биз тарабынан проекттин долбоору ишке ашып, азыр бүгүнкү күндө ошол подряддык организацияны тандоо маселеси турат. Ошол азыр жакынкы 1-2 күн ичинде тандоо маселеси бүтсө, курулуш жумуштары башталат. 2 айга деп сурок берип атабыз. Мүмкүн бош эртелетип, элди эрте кышкы суукка калтырбай, эртерээк киргизгенге аракет кылабыз. Курулуш компаниялары берилген мөөнөт азыркы кырдаалды эске алуу менен өтө эле аз дешет. Ошол эле учурда аба ырайы да таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан улам кеминде 3 ай убакыт керек. Ансыз да жаңжалдан бери 20 күн өтсө да иш башталбай турат. Аба ырайы анын азыркы учурдагы кырдаалуу өтө таасири тиет. Ошол жака рабочий сила жеткизиш азыркы учурда деле уже баштала элек иш. Уже биринчи этаптары дагы кыйынчылыкты түзүп атат да. Анан акча маселеси боюнча дагы, тендер маселеси боюнча дагы көйгөйлөр өтө көп болуп атат. Мындай оптимально болбой жатат да. Башчыларыбыздан өтүнөт элек, документти эртерээк бүтүрсөк, эртерээк жумушка түшсөк, жашоочуларды үйүнө эртерээк кайтса, биз дагы тынч болот элек да. Облустук бийлик жакынкы күндөрү курулуш иштери башталат. Азырынча уюштуруу иштери жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Маалыматтар боюнча тендерден уткан компания аныкталып, тазалоо иштерин гана күтүп турат. Чек ара аймактарында дагы деле кооптулук бар болгондуктан куруучулардын коопсуздугун күч кызматтары камсыздашы зарыл. Кечээ күнү тендер болуп өттү. Ушу үйлөрдү салуу боюнча конкреттүү түрдө бир фирма уткан. Азыркы учурда уже жумуштарын баштаганга даярданып жатат. Алардын ошол куруучулардын коопсуздугун сактоо боюнча албетте бул жерде чек ара кызматынан жана ички иштер министринин кызматкерлери сөзсүз түрдө коопсуздугун камсыз кылып берип турат.
14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кол салууда чек арада 640 үй жабыркап, 423 такыр жараксыз абалга келген. Үй жайы талкаланган жарандарды убактылуу баш байник менен камсыздоо үчүн жергиликтүү бийлик өз үйлөрүн сунуштаган ыктыярчылардын тизмесин даярдаган. Жалпы материалдык чыгымды аныктоо иштери аяктай элек. Талкаланган үйлөрдү коруу иштери тез арада башталат деп айтылганы менен азырынча бир да үйдүн пайдубалы түптөлө элек. Кыргызстан чек арадагы акыркы жаңжалда 63 жаранынан айрылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озоди радиосу 74 кишинин тизмесин жарыялады. Өз кезегинде Тажикстандагы кыйроолор жана жоготуулар болгонун билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 15 жылдын жүзү болду. Анын өмүрүн алган кылмышкерлер дагы эле табыла элек. Кылмыш иши ачылып, эки жолу тең майнапсыз жыйынтык менен жабылды. Маркумдун бир туугандары кылмышкерлер табылбаса да, бийликтен Алишердин өлүмүнө саясий бай берип коюуну өтүнүп жатышат. Алдыда ушул темадагы тасманы сунуш кылабыз. 2007 жылдын 24 октябрында Кыргызстандын Ош шаарында журналисттин киши колдуу болгону тууралуу суук кабар дүйнөгө желдей тарады. «26 жаштагы белгилүү журналист Алишер Саиповду кечке жуук көчөдө бараткан жеринен белгисиз адамдар атып кетишти. Арадан 15 жыл өткөнүнө карабай, анын өлүмүнүн бети ачылбай, журналисттин көзүн тазалагандар табыла элек. Человек, который его убил, или же заказчик, да, что они сейчас чувствуют, да, если они сейчас живы. Бул арада кылмыш ишин иликтөө экинчи ирет токтотулду. Мен чындык издеп келдим эле. Жогорку сотто мен чындык таппадым. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын Алишердин табышмактуу өлүмүнүн бетин ачууга убада берилет, бирок аягына чыкпайт. Свобода как бы не знает границ. Власти Узбекистана пытаются как-то контролировать границу с помощью своих кыргызских коллег, с помощью своих таджикских коллег. Xarakterlari ham bu narsaga shu o'zini qattiq urib, qiziqib, o'shunga kirishib qilardi. Бет дегеннен кайтпаган мүнөзү бар эле. Баштаган ишине катуу кызыгып, аны аягына чыгарат болчу. Эгер иши өзү каалагандай болбой калса, бир аз ачууланып, тарс-турс этип калчу. Бирок кайра башынан баштап ошол жумушту аягына чыгарат эле. Кесибин сүйүп, чын дили менен жумушка берилип, өзүнүн коопсуздугун ойлобой иштей берчү. Мен тынчсызданып, Алишер, этияттасаңчы, мынчалык катуу аракет кылба десем, апа, журналисттердин иши ушундай, акыйкатты элге жеткирип турушубуз керек. Тигел же бул тараптын таламын талашпай, калыс болуп, маалыматтарды элге жеткирип турушубуз керек деп түшүндүрөт эле. Нарсаны халкка жеткизип беришибиз керек, көрсөтүп беришибиз керек деп түшүндүрөт. Зайнапхан Саипованын көз жашы 15 жылдан бери кургай элек. Баламды өлтүргөндөр табылар бекен деген үмүтү азырынча акталган жок. Атып кеткенler балки жокдур азыр, уну ham жок көргөндүр. Баламды атып кеткендер балким азыр бул жашоодо жок чыгар, балким аларды да жок кылып жиберишкен. Бирок бизге баламды ким аткан эмес, ким аттырганы, ким буйрук бергени маанилүү. Буйрукту аткаргандар акчаны алышат, кетишет. Аларга кимди өлтүрүү маанилүү деле эмес. Ошондуктан буйрукту бергендерди табуу маанилүү. Алар эмне максатта мындай кадамга барышты? Балам 26 жашта болчу. Уулум Аллах берген акыл, парасаты менен жакшы жолдо жүрдү. Акыйкатты көрсөткөнгө аракет кылды. Буйрук берген кишилер кандай адамдар экенин биле албай жатабыз. Мына ушул акыйкат ачыкка чыкса жакшы болмок. Шуну биз биле алмайбыз. Şu акыйкат ачыкка чыкса жакшы edi.
Алишердин бир боорлору анын кабырына бат-баттан келип эскерип турушат. Энеси боз топуракты көргөн сайын тайманбас, үлкөн максаттары бар мекенчил баласын эстеп көңүлү кирдейт. Агайынелери болсо кеп кеңешин аябаган, жол жорук көрсөткөн бир тууганынын адилетсиздиктин курмандыгы болгонуна кейип унчукпай сыздашат. Буга чейин Алишер Саиповдун өлүмүнүн артында Өзбекстандын жашыруун кызматы турат деген ишенимин журналисттин кесиптештери, бир топ серепчилер айтып чыгышкан. Мындай версияны маркумдун туугандары дагы чындыкка жакын экенин белгилеп келишет. Анткени Алишер журналисттик ишмердигинде Өзбекстандын ошол кездеги бийлигин, саясатын сындаган, кошуна өлкөдө адам укугу бузулган жагдайларды такай чагылдырчу. Алишердин иниси Шахрух Саипов маркумдун жакындарына тергөө маалыматтары дээрлик берилбей, сотко чакырылбай калган учурлар көп болгонун белгилеп, мында саясий оюндун же болбосо кайдыгерликтин демеи сезилип турганын айтат. Аткан адамды таппагыла макул. Аны биз өзүбүз деле билебиз, үмүт деле жок азыр табышка. Бюйрук берген адам деле, ким саясий бюйрук берген, биз фактически бир нерсени талап кылбайбыз. Жок дегенде саясий баа берип койсун, анан да ошо ишке бир точка койсун дейбиз да. Журналистти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү кишилер чөнтөк телефонго тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүүлөр Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. 2009 жылы ошол кездеги ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Саиповдун туугандары кылмышкер деп айыпталган адам күнөөлүү эместигин, ал доомат менен кармалганын, ал эми чыныгы кылмышкерлер изин жашырып жүргөнүн айтып чыгышкан. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн айыпталып 20 жылга соттолгон жаран күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы кылмыш иши кайра карала баштап, 2013 жылы токтотулган. 2019 жылы ишти тергөө кайрадан жанданган болчу. Бирок 2022 жылдын августунда кылмыш иши кайра токтотулду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматында айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу кылмыш иши токтотулганы айтылат. Ошонун боламы өлүмү тууралуу ишлары 2 марта каралды, ушу жана токтотулуп калды. Энди буга Баламдын өлүмүн иликтөө иштери экинчи ирет токтотулду. Буга эмне деп айтарымды билбейм. Өкмөттүн алсыздыгы дейин десем, башка иштерди иликтеп бетин ачып жатышат. Эгер саясий буйрук болгон болсо, балким иштин бетин ачуу мүмкүн эместир. Менин көзүм өткөнчө акыйкаттык ачыкка чыкса жакшы болмок. Же болбосо артында кызы бар, инилери бар. Булар акыйкатты көрсө дейм. Өкмөткө эмне деп кайрыларымды да билбейм. Арадан 15 жыл өттү. Ачыкка чыккан жок, токтотулган бойдон турат. Токтотулган боюнча турупту. Алишер өлтүрүлгөн учурда жанында болгон кесиптеши Ыкбол Мырсаидов органдардын тийиштүү суроолоруна кезинде жооп бергенин айткан. Бул темада сүйлөө мага оор деген Мырсаидов андан бери журналисттерге жана анын жакындарына комментарий берүүдөн баш тартып келүүдө. Маркумдун жакындары Саиповдун өлүмүнүн бетин ачууга кызыктар эмес күчтөр бар деп күмөн санашат. Алишердин атасы Аваз Саипов кылмышкерлерди табууга жасаган аракети майнапсыз болуп жатканына чыдабай ден соолугунан ажырап, 2018 жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал 2009 жылы жогорку сотто баласынын өлүмүнө байланыштуу иш жабылганда Азаттыкка мындай комментарий берген эле. Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле. Жогорку сотто. Жогорку сотто мен чындык таппадым.
И дагы bir жолу мен түшүндүм, что менин баламдын өлүмүнө бийлик аралашкан. Атам Раматылов ошол чындыкты табам деп жүрүп өтүп кетти да. Баланын артынан күйүп, ошол чындыкты издеп табам деп жүрүп жетпей өтүп кетти бул жашоодон. Азыр чынында айтканда үмүт жок. Неге дегенде эч ким кызыктар эмес. Биринчиден бул ошол бийлик кызыктар эмес. Менде ой болот, значит бул бирөө кастык кылган болгондо буга чейин табылмак. Хотя бы bir результат үчүн же болбосо bir көргөзүш үчүн. Азыркыга чейин канча бийлиги алмашты табылбай келип атат. Значит, мунун ичинде bir государственный тайна деп коебу, bir совершенно секретно, ошол сыяктуу bir чоң маселе турат, ошон үчүн ачылбай келип атат. Алишер Саипов 2005 жылы Кыргызстандагы революцияны, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжиян окуясынын кесепеттерин чагылдырып жүргөн. Америкада ушунда, Азаттык радиосунун өзбек кызматында, Ферганару маалымат агенттигинде, Demos Times жана өзү негиздеген Сыясат гезитинде иштеген. Свобода как бы не знает границ. Власть Узбекистана пытается как-то контролировать границу с помощью своих кыргызских коллег, с помощью своих таджикских коллег. Но тем не менее идеи здесь распространяются, различные идеи, я бы сказал, и в том числе экстремистские, в том числе демократические идеи, в том числе и радикальные идеи. Алишер киши колдуу болгондо кызы Зулайка 2 айлык ымыркай эле. Ал азыр 15ке чыкты. Атасын көрбөгөн болсо да, анын тайманбас журналист болгонун жакындарынан угуп, макалаларын окуп, сүрөтүн көрүп, дайыма сыймыктанаарын айтат. Вот мне интересно, этот человек... Аны өлтүргөн же өлтүрүүгө буйрутма берген адамдар эгер азыр тирүү болсо, кандай сезимдер менен жашап жатканы мага кызык. Алар өздөрүн күнөөлүү сезет бекен? Сезсе ошол ойлор менен кантип жашап жүрөт экен? Менимче алар өздөрүнүн күнөөсүн сезишпейт деле. Думаю, они не чувствуют эту вину. Ошентип, Алишердин өлүмүнө байланыштуу ишти иликтөө 2 жолу жанданып, 2 жолу токтотулуп отурат. Акыйкатчынын кеңсеси иш эмне себептен кайра токтотулганы боюнча жагдайды карап чыга турганын билдирген. Медиа коомчулук бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине кедергисин тийгизет деп кабатыр. Азыр эми бир топ версиялар башынан эле айтылып келатат. Ошонун бири катары мен мисалы бир версияга бир аз ынанып жүрөм да. Алишер Саипов өзү өзбек бийлигин, өзбек башкаруу системасына бир топ мындай сын пикирлерди айтып, ошол боюнча материалдарды, анан адам укуктары жөнүндө материалдарды көп даярдап келген да. Анан анын өлүмүнө ошо коңшу өлкөнүн бийлиги, ички кызматтары тиешелүү деген бир версиялар айтылып келет да. Анан Алишердин өлүмүнүн ошол бети ачылбай атканы деле ошол бир күчтүү бир ошо бетин ачылбай калышына бир өзүнүн бир салымы күчү бар тараптардын тиешеси бардыгындай сезилет да. Мен ойлойм, азыр 15 жылдан бери коңшу Өзбекстанда деле бийлик өзгөрдү. Башкаруу системасы деле бир топ мындай демократиялашып баратат да. Ошондой эле биздин Кыргызстанда деле ошол бийлик бир топ алмашты. Мен оюмча Алишердин өлүмүнө тиешелүү тараптарды мындай ачыкка чыгарууга мезгил жетти деп ойлойм. Саиповдун ысымы Вашингтондогу маалымат музейине жазылган.
Ал жердеги мемориал дүйнө жүзүндөгү кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү үчүн ачылган. 2018 жылы Алишерге эл аралык Сахаров сыйлыгы да ыйгарылган. Туугандары Алишер өзү туулуп өскөн Ош шаарындагы үйүнүн бир бөлмөсүнө анын кийимдерин, колдонгон буюмдарын чогултуп, музей кылып коюшкан. Алишер Саевдин иши сөзсүз уланат. Алишер Саев каза болгон 15 жыл болду, бирок аны аты дагы деле жашай берет. Биз ал эч качан унутпайбыз. 26 жаш кезинде ал ошо профессионал деңгээлде эл аралык журналистиканы мындай басып өткөндө. Эми азыр кээ бир коллегалар сурайт, азыр деле ошо каза болгондо деле Алишер Саев 26да болчу депчи, аябай жаш бала экен деп. Ал аябай жаш болгон, бирок деңгээли аябай бийик болгон. Анын аты аталып, анын элеси сакталып калыш үчүн, анын кандай ким болгондугу, кандай журналист болгондугун коомчулук, мындан кийинки коомчулуктарда билиш үчүн менин оюмча атайын бир немелерди уюштуруш керек деп ойлойм да. Бир сыйлыктарды же ошол Саипов атындагы бир конкурстарды уюштуруу менен ошону эскерип турууга болот дейм да. Ошондой эле бир фонд уюштурса деле болот. Мисалы, Уланбек Эгизбаев атындагы фонд сыяктуу эле Алишер Саипов атындагы дагы атайын фонд уюштурса, мунун мындай кылган эмгектери кийинки медиа коомчулугунда дагы унутпка калбайт эле. Эгер Кыргызстан бийлиги ушундай унчукпай келе берсе, бизде күмөн дагы эле көбөйө берет. Мүмкүн Кыргыз бийлиги бизден ошо кандайдыр бир орган кызматкерлери өздөрү бул ишке байланышы болушу мүмкүн. Бизде ошол күмөн болот. Ошол күмөндү алып салуу үчүн Кыргыз бийлиги жок дегенде ошо бир саясий баа бериш керек. Кадырман көрөрман, Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Сиз жашаган шаарда, айылда дагы кандай жаратман адамдар бар? Сунуш пикирлерди күтөбүз. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда. Сиз Азаттыктын Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз, берүүнү улантабыз. Кезекеми журтташыбыз тууралуу тасмада Саадат Галымбетова Түштүк Кореяда кунжут майын чыгарып иштейт. Кунжут майы корейлердин улуттук тамак ашына кошулчу негизги азык. 4 жылдан бери Түштүк Кореяда иштеген келин корей элинин тилин, дилин да мыкты билет. Пөнхек Түштүк Кореянын борбору Сеулдан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан чакан шаар. Ал эми анын Ажунг айылында 30 миңге жакын калк жашайт. Биз айылдын так борборунда жайгашкан май чыгарган цехке келдик. Масло чыгарабыз, кунжутный масло, переловое масло. Могу мисалы үчүн тилке мына эми биздин өзүбүздүн орус тилинен переловое масло да, перелла бул. А бул болсо ошол эле кунжуттун карасы, кара кунжут. Азыр бизде аябай Кыргызстанда чорный тимин деп ичип жатышат го, ошо бул жерде бүт нерседен май чыгат. Данектен, баягы арехтен, баардык нерсенин майын чыгарабыз бул жерден. Саадат Галымбетова 4 жылдан бери мында кунжуттун түрүнөн май чыгарып иштейт. Кунжут майы корейлердин улуттук тамак ашына кошулчу негизги азык. Корейлер аны майрамдарда бири-бирине билек катыры тартуулаганды жакшы көрүшөт. Азыр бизге заказдар келген. Заказ келгенде алдын ала жазып бизге монтип скочлоп коет да. Ошол заказдарды биз дайындап, аткарып, анан алып барып. Бул канча азык алдын ала? Мисалы үчүн чаң киримден 100 штук, тил киримден 100 штук деп койгон да. Ошол. Бул жерде 400 штук. Бул жерде 400 штук, а бул жерде 200 штук.
15개, 16개, 5개, 10개, 16개. Кедемен кыргызчылык кылыпчы, жаңы келгенде качан даяр болот масала десе, азыр 5 мүнөттө даяр болуп калат деп эле айтып коерчумун да. Анан булар келип мени урушчу да. Сен так даяр болгон убактысын айт депчи. Если масала 20 мүнөттө даяр боло турган болсо, ошол 20 мүнөт деп, даже үстүнө 5-10 мүнөт кошуп айт, кечип калбашың үчүн депчи. Азыр мен ошентип менен тактыкка уже көнө баштадым, булардын немесиндечи. Жашашат мына. 38 жаштагы Саадат Түштүк Кореяга иш издеп, катардагы мигранттарда эле келген. Адеп заводдун ишинен чарчаган келин мында орношуп калат. Бирок башында корей маданияты, тилин билбегени аны бир топ кыйнаган экен. Түнү бир 2 саат эле уктап, анан жаттай баштадым да, тилечи биринчи тамганы үйрөндүм, анан күнүгө сөздөрдү, жаңы сөздөрдү өзүм үйрөнүп баштадым. Анан карап турсам көрсө грамматика деген бар го баардык тилдечи. Анан өзүмдүн үйрөнгөнүм кичине өзүмө мындай канаттанбай, анан адам ушундай тил үйрөткөн мугалимдерди издей баштадым да. Анан Бишкектен бир университетте окуган студент балдар мага жардам беришти. Университетте окуган, университетте Монголиядан бир Гузат деген кыз бар. Ошол корей тили боюнча ошол жерде университетте сабак берген. Ошентип 2-3 мугалимден мен сабак алдым. Мугалимден дагы, студенттен дагы. Саатына ар кандай төлөп. Саадат корейче шыр сүйлөп кеткени кожоюндар менен болгон мамилеге байланыштуу дейт. Алар Саадатты Саша деп эркелетип, корей тамак ашы эле эмес, салт санаасы, маданияты менен да тааныштырышат. Бул менин хажайыным болот. 76 жашта. Хажайкам болот муну менин. Аняшника, мама. Аябай жөнөкөй адамдар, 70 жашта. Инса хадылдыде요. Сундай куракта деле иш. Ооба, бул жакта даже 90-100 жашка чейин иштешет. Бизде мына кыргыз 20 жаш айырмасы бар да. Биздеги 70 жаштагылар бул жактагы 90 жаштагыдай. 71 жаштагы Ким Йонг Сунг бул бизнести 50 жашында жолдошу менен баштаган. Ал эмгектен чарчабастыгын айтып, алдыда бир топ максаттары бар экенине токтолду. 70 하는데도 지금은 10년은 더 할 수 있는. Жашым 70те болгону менен дагы жок дегенде 10 жыл ушундай иштей турган энергиям бар. Бизде улгайган адамдар үйдө отуруш керек же иштебеш керек деген түшүнүк жок. Жолдошум экөөбүз иштейбиз, бирге саякаттайбыз, спорт менен алек болобуз. Мага ушундай жашоо жагат. Сашага да көнөтүштүк. Ал аябай эмгекчил, өжөр келин экен. 내 생활을 하고. Чакан цехтин бир бөлүгү дүкөнгө айланган. Анда корей тамак ашына керектелчү азыктардын түрлөрү сатылат. Саадат менен бирге иштеген дагы бир кыргызстандык келин Марина Американын бир канча штаттары, Кытай же Кореянын өзүнөн келген азыктарды таңгакка салып сатат экен. Жарым жылдай кыйналып жүрдүм. Анткени аялдарга жумуш азыраак, бул жакта оорураак болчу. Бирок Кореядагы именно аялдарга болгон мамилеси, башка чет өлкөдөн келген кишилерге мамилеси аябай жакшы. Булар аябай сабырдуу болушат экен бизге караганда. Бизге болгон мамилеси күндүз болобу, түн ичинде болобу, көчөдө жалгыз жүрсөң дагы эч ким тийише албайт, эч ким немете албайт, сенин телефонуңдун номериңди да сурай албайт, атыңды сурай албайт. Саадат Калымбетованын 4 баласы, жолдошу Кыргызстанда. Келин тапкан акчасын балдарынын келечеги, билимине жумшайт. Ал качандыр бир анын өлкөсү миграция деген көйгөйсүз жан багарына ишенгиси келет. Биз эле Кореяда жүрөбүз, биздин өлкөдөгүлөр Кореяга аябай көп келип иштейт да. Кедей өлкөлөрдөн, мындай жарды өлкөлөрдөн келип иштейт да. Ошол жагынан кичине мен намыстанып кетем. Биз дагы ниет кылабыз, жолдошум экөөбүз, балдарыбыз бирөөсү ошол Америкага барып окуса, Англияга барып окуса, жок дегенде Россияга барып окуса, Кореяга келип окуса, тил билишсе, кыргыз элимдин керегине жараган ул кызматтардан, уулдарынан болсо депчи. Себеби мигрант деген нерсе бул эми мусапырда жүргөн адамдар да. Анан ушундай биздин балдарыбыз бизге окшоп жумушта иштебесе, мындай креслодо олтуруп, мээси менен иштесе, колу менен эмес, кара күчү менен эмес, акылы менен. Цехта иш кечки 8ге чейин уланат. Андан кийин же дем алыш күнкү иш үчүн мыйзам боюнча каралган төлөмдү кожоюндар төлөп беришет.
Саадаттын Кореядагы жашоосу кирешелүү, ыңгайлуу болгону менен көөдөнүндө мекенинде калган балдары, туулган жерине болгон кусалык жашап келет. Шарт болсо үй бүлөсүнүн эле кашында болгусу келет. Кыргызстанды эми өзүбүздүн жерибиз го. Анан бул жерде мен салыштырганымдын көбү Кыргызстанда болсо, Корея өлкөсү менен абасы мага ушунчалык айырмалык берди да. Бул жерде эми баардык нерсе бар. Аябай комфортно жашагангачы, бүт нерсе ыңгай кылган эл үчүн. Анан болгону мага эң эле айырмасы бул бизде арчанын жыты келет го, тоолоруна баргандачы. Арчанын жыты, абанын тазалыгы, ошол жагынан аябай мен сагынам да ошонучу. Койнуну сагынам. А бул жерде болсо биз завод, фабрика көп болгондуктан аба таза эмес бул жердечи. Корона болсо деле баары маска тагып жүрүшөт. Ошол Кыргызстандын азыр да сагынып турам. Барганда ошол таза абасынан кенен кере деп дем алгым келип жатат. Түштүк Кореяда расмий эсеп боюнча 7000ден ашуун кыргыз жараны иштейт. Андан тышкары Орусиянын жарандыгын алган кыргыз улутундагы мигранттар да бар. Бул мекенден бир нече чакырым алыстыкта эмгектенип жаткан бир эле журтташыбыздын баяны. Айгерим Акылбекова, Бекстан Аббакир уулу, Азаттык, Түштүк Корея. Урматтуу көрөрман, ушуну менен Данисте тележурналын жыйынтыктайбыз. Бул жана башка сюжеттер, репортаж жана жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит.org деп аталат. Ал эми YouTube'да Азаттык Медиа. Аман болуңуздар.